Иш күндөрү Манас жаңырыгы телеканалында түшүнүк берүүсү Улукбек Карбек уулу менен. Кыргызда эч качан болгон эмес. Аял менен аял, эркек менен эркек жатат деген. ЛГБТдан коркпо. Ой, кыргыздын кыздарын келиндер эмнеге капкарга чүңтөйсүңөр? Эгерде сиз айткандай кылып бул түспөлгө өтө турган болсок, ошондо кыргыз жоголот эжекеси. Кыргызмын деген. Муногу галы бойлорго каршы. Алардын да жашоо укугу бар. 18ге чыккандан кийин ар бир адам уже өзү. Үрп адат, каада салтка арабтардын немесин киргизбеш керек. Алжыган экен, диктатор мемлекетин алып көрүшүп көрөбүз. Эмне үчүн өнүкпөгөн Бангладештен бизге адамдар келип мечит салат? Өнүкпөгөн Бангладештен Түшүнүк болгондо, сизде маалымат бар, түшүнүк жок. Мисалы үчүн бул киши Америкага качып кетип калышы мүмкүн, эртең президент болсо. Эгерде сиз бийликтин башында турсаңыз, сиздин ким менен жолугуп атасыз, ким менен эмнени сүйлөшүп атасыз, коом бардыгын билиши керек. Эгерде өзүнүн жүрөгүндө Кудай болсо, эмне кереги бар хиджаб? Өзү улуттук кийимди бир жолу кийип жүрбөсө, ал кантип ошол хиджаб кийип жүргөн кыздан талап кыла алат аны? Я не могу согласиться с вами, что она там возбуждается. Не надо. Почему? Эркекти кааласа бериш керек эркекке. Внимание будет деген сөзүмө сизге чечмелеп берейин. Биздин жаштар баш ойлочу эле. Үнү бир ой мугалим болуп дарс окуп келиптир. Мен бир дагы мындай деңгээлде сүйлөшүп көргөн эмес. Студенттер кайсы өлкөнүн билим берүү министрлигинен билим алды сиздин Сиздерге конкурсу келгиле деп. Мен без проблем, мен андайдан уялбайм, мен коркпойм. бул жерде бир эч бир мындайча айтканда мырзалык бир келбет жок. Эми юбканы упузун эмес, эми тизенен ылдый кийсе эч ким запрет жок. Эмнеге анан биз ошол кыздардын шыйрагын көрүшүбүз керек да? Силердин вымышленный китебиңерден жакшы Куранды вымышленный деді, бұл чисто капыр болды адам. Сиздин өңүңүздү көрүп сөзүңүздү укпайынча сиздин кандай адап экениңизди мен айтам. Сөзүм айтып бүт электим, таксырым. Сиз мындай бир маданияттуулук үйрөнсөңүз. Жума күнү Ошо жума намазга басуу үчүн демалыш берели деп атабыз. Чоң рахмат. Жума намазыңызды сиз любой жерде окуй бериңиз. Иш күндөрү Манас жаңырыгы телеканалында түшүнүк берүүсү Улукбек Карбек уулу менен.